тыюу салып атабыз аңчылыкка. Булар аркар, кулжа, тот, теке, эчки, элик, бугу, марал жана доңуз. Барыңыздар билесиздер, бул серде кездешүү жаныбарлар жоголуп баратканын барыңыздар силер билесиздер. Депутаттар жараткандын жаратылышын, жер суусун, жаныбарларын биз коргоп, кийинки муундарга беришибиз ар биздин милдетибиз. Кыргызстандын жер астында да, жер үстүндө байлыктар ошонун негизинде, ошондой эле ала тоону курчап турган жапайы жаныбарлар да биздин байлыгыбыз. Ушуну сактап, кийинки урпактарга бериш биздин милдетибиз. Ар бирибизде өзүңүздөрдүн баңыңызга бересиздер. Азыр муун алмашып атат. Азыркы муундар биздин жапайы жаныбарларыбызга суктанып, башкача көз караш менен карап атат. Атпайлы, ушуну сактайлы. Бизге келген туристтер мылтык менен келбей, фотоаппараттан келип, ушул жерге коозуна суктанып, ошо охотадан түшкөн акчаны келип туруп бизге турист катары таштап кетсин деп кетип атат. Ошондуктан башка мамлекеттер салыштырбай, өзүбүздүн Кыргызстандын байлыгы үчүн, келечеги үчүн урматтуу депутаттар, ушул мыйзамды колдоп беришиңерди мен сурам келем. Макул 10 миллион болсун. Дагы башка расходторуна кошуп келди 15 миллион. 15 миллион өкмөт таппай калдыңарбы? Силер канчалаган гранттар келип атат. Ушу экологияны, жаратылышты сактап кала деп силерге эл аралык донорлор акча берип атат. Грант бекер. Миллиондон долларларды. Аз керек болсо барын айтып берет Өкмөт Журтбаевич. Ал жөнүндө оозуңарды ачкан бербей атат. Анан 15 миллион сомду бир жылда кетет деп, силер аны элдерге 10 жылга 500 миллион деп калп айтып жерде отурасыңар. Өзүңөр түздөн түз кызыктырсыңар. Aydasın kantay kılamın, eliga tan dep oydop bugün atıp bilen aldım, uğrumdu döygen